Экс-президент Алмазбек Атамбаев ырдаган ырдын сөзү обону кандай дейсиз? Композитор катары айтыңызчы. Жакшыбы? Кулакка жагымдуубу дегендей. Мен чын айтканда уккан эмесмин. Өзүм мындай коюп уккан эмесмин, бирок көрүп аттым, ленталардан чыгып атты. Телевидениядан башталганда эле өчүрүп салчумун же которуп салчумун мен башка жака. Эмне себептен? Анткени ал кишинин мага ырдаганы эле эмес, мага сүйлөгөнү да жакшы эмес. Деги элечи. Ар кандай эми бул жерде азыр ал кишинин да көрмандары көп. Анан кийин баягы туура эмес эмелер түшүнүктөр көп болбош үчүн айтып коеюн. Эми баягы кээ бир адамды уккум келбейт да. Мисалы үчүн ошо уккум келбеген адамдардын бири ошо Атамбаевдин ыры болчу да. Мен анын азыр оонун дагы сөзүн дагы ошон үчүн сындаганга чын айтканда батын албай турам, анткени мен таптак уруккан эмесмин. Мен угуп жүрдүм, баягы бир жерде отурсаң телевизордон коюлуп калат, ошондой да кичине угуп эме кылып жүрдүм, бирок таң кала турган, мен оончу катары таң кала турган деле кайрыктарын уккан жокмун. Сөздөр да менимче орусча болчу, бирок фишка жок. Эч мындай мен ой укмуш могу жер жакшы болуптур деп айта турган жерди көргөнүм жок да. Бек байке, менин акыркы суроом. Убактыбыз дагы аз калып баратат. Бажы тармагында иштеп калдым дедиңиз. Акыркы убакытта чырычуу негизине алып караганда Райым Миллион Матраимовдор боюнча көп жаралууда маалыматтар. Ой пикириңиз кандай? Бул сиздин жеке ой пикириңиз да. Негизинен эле кандай киши болгон, көргөн белеңиз же мамиле кылып көргөнсүзбү дегендей. Райым Матраимов менен мен бир таможняда иштебесем дагы, ал Ошто иштеп калган да. Тааныштыгыбыз бар, билиштигибиз бар. Жакшы мамилелеш коллегалардан болчук. Мен баягы Бишкекте Северный таможняда иштедим. Бул деген баягы ЖД. Темир жол, мындайча айтканда. Анан кийин биздин Райым экөөбүздүн мамилебиз азыр деле бар, эми мурдагыдай ысык болбосо дагы. Эми мурда коллегада баягы совещанияларда көрүшүп каласың. Азыр эми мурдагыдай болбосо да жакшы мамилебиз азыр деле бар. Райым өзү билбейм эми баягы бул баягы азыркы бийликтин оппоненттери Райымды жанагынтип монстр кылып алышты да өздөрүнө. Райым жакшы эле бала. Мисалы үчүн ошол эле ырды абдан жакшы түшүнгөн. Өзүм мындай айтып коюшум керек, өзү да ырдаган бала. Ырдап жүргөн. Өзү мындай отурганда мындай ырдап да кое берген бала, мисалы үчүн. Топ десе топ ойногон бала. Спортсмен да бала. Бардык жагынан өнүккөн бала. Эч кандай монстр деле эмес мен үчүн да. Билбейм, мен баягы бийликтин оппоненттери мен ойлойм бул Райымды азыркы бийликке чаптап анан кийин бир монстр кылып баягы. Эми бул жерде эми саясатты айтпай эле коелу, мен жөн адам катары жагын айтып кетейин. Ырдаганды да жакшы билген, топту да жакшы ойногон, мисалы үчүн да. Достчулук мамилелерге да жакшы жүргөн. Мисалы үчүн сөзүнөн да адашпаган. Мындайча айтканда Кыргыздын нак нукура жигиттеринин бири Райым. Мен аны Райымды мисалы үчүн азыр эле таанып калып, анан азыр эле билип калып, мен аны коргоого алып, анан өзүмдүн кызыкчылыктарым үчүн эмес. Көбү мага интернеттен ошондой деп комментарийлер жазып атпайбы, мен аларга даже көңүл бурбайм. Жанагындай негатив комментарийлергечи. Мен Райымды билгениме канча жылдар болду? Көп жылдар болду. И ошо билгеним боюнча гана мен ой жүгүртөм. Мен ошол сөзүмдү гана айтам да. Ошон үчүн достчулукка да бекем бала. Өзүнүн сөзүн айттыбы, айтканын кылган бала. Анан эң негизгиси ырды да жакшы ырдаган бала. Топту, волейболду, футболду да жакшы ойногон бала. Мен ойлойм, мындай адамдан эч убакта жаманчылык колунан келбейт дейм.
Зыңкыйган бала кыргыздын нукура жигити. Жакшы. Түшүнүктүү.